Урматтуу менин чаткалдык туугандарым, урматтуу мекендештер. Сиздердин алтын кендери боюнча, алтын маселеси боюнча бузулуп жаткан экология, ууланып жаткан суулар боюнча көтөрүп аткан маселелерди биз туруктуу элдик кеңеш толугу менен колдойбуз. Мына бул маселе эгемендүүлүктүн 90-жылдын башынан бери кыргыз алтыны боюнча бүтпөй келаткан чырлардын бири. 1992 жылы Кумтөр жана башка алтындарыбыз чет элдиктерге Акаев тарабынан берилгенде легендарлуу парламентте көтөрүлүп, акыры легендарный парламент алтын маселеси үчүн 94-жылы таркатылганын билесиңер. 2005 жылы революцияда дагы ушу Кыргызстандагы алтын маселеси революциянын негизги максаттарынын бири болуп, Акаевка күнөөнүн бири ушул алтын маселеси болгон. Революциядан кийин убактылуу башкы прокурордун милдетин аткаруучу катары Бекназаров мен ушу алтын маселелери, Кумтөр маселелери боюнча 2005 жылы 21 апрелде кылмыш козготтум. Бирок 5 ай 19 күндө мына ошол алтын маселеси боюнча мени башкы прокуратурадан кетиришкен. 2007 жылы Кумтөр алтын кени боюнча кайрадан парламентте жаңыдан комиссия түзүлүп, өзүбүздүн алтынга өзүбүз ээ бололу деп катуу маселе көтөрүлгөндө, ошол алтын маселеси боюнча ошол 4-3 чакырылыштын депутаттары да таркатылган. 2012 жылы 5 чакырылыштагы Ата журт партиясынан келген депутаттар 2012 жылы кайрадан алтын маселесин парламентте көтөрөбүз деп Ата журт партиясынын бир нече депутаттары соттолгонун да жакшы билесиңер. 2014 жылы ушул Кумтөр маселесин, ушу 1000 тонна алтын чыккан жерде бузулган мөңгүлөр, бузулган тоолор, ууланган суулар эле бизге Кыргызстанга калабы деп элүүнүн саясий коомдук кыймылы 10 000ден ашык кол топтоп, ушу Кумтөр алтын кенин денонсациялоо боюнча жогорку кеңешке киргизип, жогорку кеңештин 2 фракциясы Ата журт республиканы колдоп карап берип, бирок ошол убактагы бийликтин партиясы СДПК, Атамекен, Ар намыс 3 партиясы карабай койгонун да жакшы билесиңер. Андан кийин Кумтөр маселеси боюнча Жети Көз районунун Сары айылынын, Оргочор айылынын азаматтары Кумтөрдү коргойбуз. Жети Көз районунун экологиясын коргойбуз. Биз жаратылышты улантпайбыз деп чыгып, мына алигече арты түрмөдө, алды жаңы эле түрмөдөн чыкты. Урматтуу менин туугандарым, муну мен эмне үчүн айтып атам? Алтын маселесин, экологиябыз үчүн күрөшүү бул биздин атуулдук парзыбыз. Бирок ушул биздин күрөшүүбүздү орто жолдо айрым провокаторлор, айрым провокация жолдору менен башка нукка буруп кетип, ошол жана сарылык азаматтарга окшоп, мен силердин да түрмөдө камалып калышыңарды каалабар элем. Агаңар катары, ушул маселеде өмүр бою күрөшүп жүргөн саясатчы катары мен силерге дагы бир жолу кайрылам. Провокацияга, провокаторлук алданбагыла. 24 ноябрда быйыл Бишкекте 47 саясий коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышкан курултай болуп өттү. Анда президенттин кеңешчилери, аппараттын айрым жооптуу кызматкерлери келип катып угушту. Мына ошондо биз чаткал зонасындагы алтын кендердеги бузулуп аткан экология жөнүндө дагы мен докладымда айттым. Мына биздин курултайдын чечиминде 10-пункт боюнча чаткал зонасындагы жер үй, штаб ери жана башка талдуулак бардык жердеги кен байлыктар боюнча лицензиялар түп табырынан каралып чыгып, ошол лицензияларды алган милдеттенмелер аткарылып атабы, экология сакталып атабы, Кыргызстандын мыйзамдары иштелип жатабы, же чет өлкөлүктөр каалаганын кылып жатабы. Ушул маселени ачыгына чыгалы деп биз азыркы бийликке 7 апрелге чейин мөөнөт бердик. Мынакей азыр ошол курултайдын чечимдерин аткаруу комитети уюшулду. Мына азыр аткаруу комитети ушул маселелер боюнча радикалдуу, чечкиндүү кадамдар менен бийлик менен сүйлөшүүнү баштап жатабыз.
Эгерде сиздер ушул чаткал зонасынын алтын маселелери менен бузулуп аткан экологияны, ошол алтынды өзүбүздүн элдин кызыкчылыгы үчүн иштетебиз деген максатыңар чын болсо, келгиле, кошулгула. Биз менен катар туруп, Кыргызстандын бардык алтын кендери боюнча бийликтен маселени коюп туруп, алтындарыбызды элдин байлыгы катары элге кайтарып бергенге аракет кылалы. Биз бийлик менен бийлик сурап, же болбосо байлык сурап барган жокпуз. Биз болгону конституциялык өзүбүздүн укугубузду, өзүбүздүн эмнеге ээ экенибизди сурап жатабыз. Бизге кайтарып бергиле чет өлкөлүктөрдөн деп. Конституциянын 1 статьясында эгемендиктин ээси бийликтин бирден бир болгон Кыргызстандын эли дейт. 12 статьяда Кыргызстандан бардык кембейликтер Кыргызстандын элинин байлыгы, мамлекет тарабынан өзгөчө кайтарууда турган байлык деп эсептелет. Бүгүн иш жүзүндө бирок биз кен байлыктарыбыздын бардыгын чет өлкөлүктөр тартып бергенбиз. Бул жалган эмес, ачуу чындык. Азыркы бийлик ушул маселени ошол 47 уюм өткөргөн курултайда биргелешип чечели деп макулдугун берип атканда, биз сөзсүз бийлик менен кошо бул маселени чечишибиз керек. Каршы турбай, урушпай, 6 айдын ичинде эгерде азыркы бийликтин чындап эле уурдалган байлыктарды элге кайтарам деген ою болсо, 6 ай эмес 2-3 айда чече турган мүмкүнчүлүгү бар. Биз азырынча ошого ишенип баратабыз. Эмне үчүн бийлик менен деп атабыз? Анткени чет өлкөлүктөргө инвестор катары мамлекет өкмөт тарабынан гарантия берилген келишимдердин негизинде берилген. Ошондуктан аны бузуш ошол бийликтин гана мурдагы келишимдерди, бурда берилген лицензияларды иликтөө, анын мыйзамдуулугун текшерүү, милдеттемелерин экологияны аткарып атабы, ошол жергиликтүү элге социалдык жардамдарын берип атабы, канча алтын ташылып кетип атат, отчету бар. Ушул маселелер бардыгы бийлик менен бирге отуруп чечиле турган маселе. Өз алдынча көчөдө биз аны чече албайбыз. Эгер көчөдө биз чече турган болсок, 2 революциядан кийин чечип коймокпуз. Тилекке каршы муну кол койгон өкмөт менен ратификация кылган жогорку кеңеш албетте башына турган президент гана чече турган нерсе. Бүгүн жагымдуу кырдаал түзүлдү. Биз президентке кол сундук, президент да бизге кол сунду. Бул маселени биз Атамбаевдин убагында да көтөргөнбүз. Эсиңизде бардыр. 24 мартта 2016 жылы так ушундай курултайды Ошто өткөрөбүз дегенде, Атамбаев өзү Ошко барып алып, мындай маселелерди көтөрбөйсүңөр. Булар канга тойбогон кузгундар, ажыдарлар, келсе ташпаран кылгыла деп 2000ден ашык милицияны Оштун аятына топтоп коюп, эл ташпаран кылгыла, жолотпогула деп өзү чакырык салган эсиңерде бар да, уккансыңар да. Андан кийин жана мен айткан 10.000ден ашык кол топтоо кирип да ушул маселелерди көтөрүүгө аракет кылдык. Ана жогорку кеңеш карабай койгон. Бүгүн эми азыркы президенттин алдында 2 жол турат. Же мурдагы президенттердин жолун кайталап, чет өлкөлүктүн кызыкчылыгын коргош керек. Же өзүнүн элинин президенти болуп, элдин байлыгын элге кайтарып берип, чет өлкөлүктөр эгер иштесе, биздин закон менен, биздин экологияны булбай, биздин кызыкчылык үчүн жок дегенде тең ата болуп иштеген калар милдеттүү. Башка биздин жолубуз жок. Эгер ага көнбөсө, чет өлкөлүктөр кетсин. Биз бүгүн иштете албасак, келечек муундарыбызга экологиябызды бузбай, алтын запастарыбызды, кен запастарды сактап калышыбыз керек. Бүгүн моралдык акыбыз жок. Өзүбүз иштете албайбыз деп чет өлкөлүктөргө ташылып тиктеп отурганда. Ошондуктан мен дагы бир жолу урматтуу чаткалдык туугандарым, керек сулук туугандарым, мен силердин акцияңарды колдойм. Бирок провокацияга алданып калбагыла. Андан көрө келгиле, бийлик кол сунуп, биз да кол сунуп, ушул маселени чечелик деп эл менен, коомчулук менен бийлик сүйлөшүү процесси жүрүп атканда, кайсы бир провокаторлор пайдаланып силерди жанагындай мыйзам бузуучулукка үндөп койбосун. Мына сарылык туугандардын кейпин кийип калбагыла. Кыйналат үй бүлөңөр, өзүңөр, провокаторлор изин жашырып чыгып кете берет. Мен тууганыңар катары чакырып атам, Бишкекке келгиле, жолугалы, президентке, бийлик өкүлүнө чейин кирип койгон маселеңерди мына чогуу отуруп барыбыз ошол
Курултайдын чечими менен коюлган маселени цивилизованный жол менен чечип, өзүбүздүн жерге, өзүбүздүн кемге, өзүбүздүн бийликке биз кыргыздар экенибизди дүйнө жүзүнө көрсөтө алалы.